Биздин кийинки бөлүм телефонго видеону кантип тартуу керек. Видео съемкага даярдык көрүүнүн бардык баскычтарын өттүк. Эми видео тартканды үйрөнөбүз. Учурда смартфондордун камерасынын мүмкүнчүлүктөрү көп. Бирок эки нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Камеранын зуму жана стабилизация. Алгач эмне экенин билип алалы. Зум жөнөкөй тил менен айтканда чоңойтуу. Бул функциянын жардамы менен смартфондун камерасы кадрды чоңойтуп, жакындатып көрсөтөт. Демек, зумдун жардамы менен алыс аралыктан тартсаңыз болот. Стабилизация. Бул функциянын жардамы менен видео титиребей, бир калыптуу жаздырылат. Эгер телефонуңузда стабилизатор бар болсо жакшы. Анткени ал съемка учурунда титиребеген сапаттуу видео тартууга мүмкүнчүлүк түзөт. Терминдер менен түшүнүктүү болду окшойт. Эми тартып баштайлы. Биринчи эреже. Зумду өтө зарыл болгондо гана колдонуңуз. Смартфондордо барган сайын кошумча объективдер көбөйө баштады. Азыр бир эле смартфондо 2 же 3 объектив бар. Бирок тилекке каршы адатта кошумча объективдердин сапаты кыйла начар болууда. Ушуга байланыштуу жайнаган объективдердин арасынан негизгиси гана жакшы тартат. Мындан тышкары адатта телефон аркылуу зум кылганда ал кадрды жакындатпастан жон гана кадрыңыздын бир бөлүгүн кесип көрсөтүп коет. Бул санариптик зум деп аталат. Ооба, объект кадрда чоңураак көрүнөт. Бирок анын сапаты начар болгондуктан аны видеодо колдонуу дээрлик мүмкүн болбой калат. Жыйынтыгында биз бир маанилүү нерсени эске сактап алышыбыз керек. Телефонго видео тартып жатканда зумду такыр колдонбош керек. Жана дайыма негизги объективди гана пайдалануу зарыл. Эгер сизге алыста турган нерсени тартышыңыз керек болсо, жон гана анын жанына басып барганыңыз оң. Эгер керектүү объектилер кадрга батпай жатса, артка жылышыңыз керек. Экинчи эреже. Кыймылдабай туруп тартыңыз. Сапаттуу видео бул титиребей тартылган видео. Бул үчүн съемка учурунда телефон бир калыпта турушу керек. Телефонду колго кармап тартып жатканда, чыканагыңызды денеңизге такап алыңыз. Эгер видео динамикалуу болушу керек болсо, анда ар кандай титирөөлөрдү азайтуу үчүн телефонду болушунча бир абалда кармаңыз. Лайфхак. Видео бир калыпта чыгышы үчүн денеңиз менен дубалга же башка бир нерсеге жөлөнүп алып тартсаңыз болот. Ошондо сиз бир абалды кармап, бир калыпта тартылган жакшы кадрларга жете аласыз. Үчүнчү эреже. Ар кандай ракурстардан тартыңыз. Видео окуя тууралуу мүмкүн болушунча көп маалымат бериши керек. Ошондуктан видеону ар түрдүү планда тартууга аракет кылыңыз. Фотография боюнча курста өткөн композиция эрежелери, ракурс жана пландар видеого да тийишелүү. Демек, бул ыкмаларды биз видеодо да колдонуп, мүмкүн болушунча көп маалымат берүүгө аракет кылышыбыз керек. Төртүнчү эреже. Бөлүп тартыңыз. Сиз видео тартып жатканда, окуя башталганда съемка кылчу баскычты басып, аягында дагы бир жолу басып токтотуп коюу логикалык жактан туура сезилсе керек. Бирок кесипкөй операторлор антип тартышпайт. Себебин түшүндүрүп берейин. Монтаж бул пазл же лего конструктор сыяктуу бардык бөлүктөрдү чогултмай иш. Ошондуктан съемка учурунда эле дароо бөлүктөр менен тарткан оң. Съемканы баштап, керектүү жерин тартып туруп аяктоо. Анан башка ракурс тандап, дагы бир тартуу. Кийинки кадамдар ушундай эле болот. Мындай жол менен видеону чогултуу кыйла жеңил. Анткени монтажерда окуяны чогултуу үчүн видео үзүндүлөрү даяр болот. Эгер баарын бир кадр менен тартылса, анда видеодо ашыкча маалымат көп камтылат. Мисалы, бир жерден экинчи жерге бараткан жолуңуз толук тартылып калат. Мындай ашыкча маалымат камтыган видеону интернет аркылуу жөнөтүү да узагыраак убакытты алат. Мындан сырткары, монтажга керектүү бөлүгүн издөө да татаалданат. Ошондо сиздин видео бир узун кадрдан эмес, көп сандагы майда кадрлардан турушу керек. Видеону үзүп тартууда окуянын эң кызыктуу жерин тартып алууга үлгүрүү үчүн камераны даяр кармашыбыз керек. Мисалы, президент сөз сүйлөп баштады дейли. Камераны ага буруп, сүйлөгөн сөзүн толук тартып алабыз. Ал сүйлөп бүткөндөн кийин съемканы токтотобуз. Иш-чара бүткөнгө чейин ушундай эле кадамдарды жасайбыз. Албетте, бул монтаждала турчу видеолорго гана тийишелүү. Мисалы, эгер сиз Instagram же Facebook'та түз эфир тартып жатсаңыз, анда окуяны толугу менен тартууга туура келет. Бирок мындай учурлар өтө сейрек кездешет.